25 майда өтүүчү акыркы коңгуроо салтанатында мектептен сырткары иш-чараларды уюштурууга ар кандай максатта акча каражаттарды чогултууга тыюу салынды. Ал эми салтанат өтчү күнү коопсуздук маселеси райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилерине милдеттендирилди. Буйрукту аткарбаган билим берүү уюмдарынын жетекчилерине кызмат орундарынан бошотууга чейинки тартиптик чаралар көрүлөт. Билим берүү жана илим министрлиги мектептин аймагынан тышкары өткөрүлгөн салтанаттуу иш-чараларда окуучулардын өмүрүнө, коопсуздугуна ата-энелер жооптуу экенин эскертти. Ошондой эле райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жооптуу кызматкерлери тарабынан күнү-түнү күзөт уюштуруу тапшырмасын койду. Министр канчалык эскертүү берип тыюу салынганы менен майрам үчүн акча чогултуулар токтобой жаткандыгын кошумчалады. Чектөө болот. Биринчи ошол бүтүрүү экзамендерине карата. Демек ата-энелер бул калган ата-эненин колунда. Кымбат кийим кийип, кымбат ресторан жалдап, кымбат акча топтоп, анан мындай ушул колунда жок балдардын ортосунда ар кандай өксүктөрдү жаратпаш үчүн биз мектептин территориясында андай чоң иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салганбыз. Мектептен сырткары өткөн салтанаттар кортеж менен шаар айлануу же жаратылышка чыгып эс алуу, кафе ресторандарда белгилөө аземдерин милиция көзөмөлгө алат. Бул күнү атайын рейд өтүп, аймактык тескөөчүлөр күчөтүлгөн тартипте иштешет. Анткени менен мектепти аяктап жаткан бүтүрүүчүлөр бул күндү жашоодо бир жолу гана келчү майрам катары көрүп, өзгөчө эсте калаарлык өткөзгүсү келерин айтышат. Кортежге уруксат болсо абдан жакшы болмок. Мектептен тыюу салынбай, анткени биз 11 жыл окуп, ушуну жылда бир боло турган нерсе үчүнчү. 25 майда кортеж кылгым келет эже. Кортеж менен мындай эсте калаардуу күн кылып өткөзгүм келет. Азыр ар закондор чыгып кетти го, каршы болушчу. Көңүлдөгүдөй өткөзүп, эсте каларлык кылып, кийин дагы ушул видео, сүрөттөрүбүздү көрөбүз деп жакшы даярдандык, жакшы деңгээлде өткөзүүбүз келет. Быйыл өлкө боюнча 9-классты 128 миңден ашуун, 11-классты 73 миңден ашуун бүтүрүүчү аяктайт. Бул бүтүрүүчүлөрдүн арасында оюн күлкү менен бирге жоопкерчиликти сезип, коопсуздук биринчи орунда дегендери да бар. Көп каражат коротпостон эле майрам күндү шаңдуу өткөрүүнү пландап жаткан бүтүрүүчүлөр дагы жок эмес. Аларга кээ-биркилердин ата-энеси каршы болушу мүмкүн. Бир жагынан ал дагы тура биздин ден соолугубузду, коопчулугубузду ойлошот. Биз жаш болгон үчүн ошентип ойлойбуз. Бирок негизинен кортежге деген мен деле андай өткөрөлү деген оюм жок. Бирок сөзсүз ойноп, күлүп, бир үйдө отуруп, ошол деле жетиштүү деп ойлойм. Президент Садыр Жапаров былтыр май айында мектептерде акча чогултууга тыюу салган жарлыкка кол койгон. Анда акча чогултууга жана мектептердин алдында коомдук фонддорду түзүүгө да тыюу салынып, ага жол берген мектеп директорлору жана мугалимдер жоопко тартылаары эскертилген. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.